Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мекендештер кандайсыздар? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Күнжелес каналы кайрадан чыгарылышта. Учурда биз Бишкек шаарынын Көкжар айылы тараптабыз. Бишкек шаарынын өйдө тарабында. Тагыраак айтканда, Борборго жакыныраак жердебиз. Борборго жакын жерде бүгүн эмне көрсөтөт экен десеңиздер, акыркы мезгилдерде биз сиздерге көбүнчө биогумус же болбосо калифорниялык сөөлжандарды көрсөтүп аттык элек. Мен азыр Талант деген агамдын короосуна келдим. Бул жак үй тарабы, могул жакта болсо өзүнчө эле мондай бизде решетка гүлдөп коет, ушун менен коргончо кылып тосуп туруп, бул жакта биогумус өндүрүп аттыр. Мен келдим. Мына биздин Талант агабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Бизди чакырдыңыз, биз келдик. Келесем бек кел. Кандайсыңар? Тынч шүгүр, сонун. Мен келгениме күн да ачык болот да? Буюрса күн ачык, бүгүн эң сонун. Мына бүгүн 19-июнь болуп атат, 2022 жыл. Ушул бүгүн биздин кыргызстандыктарга, жердештерге, туугандарга мен өзүмдүн кылып аткан биогумус чыгарып өндүрүп аткан калифорниялык кызыл сөөлжандарды өстүрүп аткан мезгилим болуп атат. Ошол күнжелесин чакырган болчумун, келип бир көрсөтүп кеткиле. Себеби азыркы күндө биогумус тармагы, анан Калифорния кызыл сөөлжандары аябай Кыргызстанда өнүгүп өсүп келаткан мезгил болуп атат. Элдин баардыгы экология тарабына, таза мөмө жемишке баардыгы көңүл буруп атат. Мен дагы ошол тарапты жолдоп келатамын. Мен дагы быйыл январь айында ушул жумушумду баштадым. Мына эки буртту көрүп атасыңар. Оң жагымда бир бурт, сол жакта экинчи бурт. Ушул буртка кыгап келип көккөмүн. Мен дагы Каримов Мамазакир деген жигиттен 750 килограмм чамасында ушул сөөлжанды сатып алып, Быйылкы жылдын январында. Быйылкы жылы 2022 жылы январда сатып алып, ушул жерге салдым. Эки буртка кык төктүм, анан салып, мына бүгүнкү күндө ушунчалык жыш өнүгүп өсүп көбөйүп аткан мезгили. Азыр силерге ошонун баардыгын көрсөтөмүн. Менин өзгөчөлүгүм бул сөөлжыландарды биринчи өзүм YouTube'дан окуп аттым, анан YouTube'дан ошол Мамазакир Каримовду таап, анан кийин ошонун Бишкекте өткөзгөн семинарына катышып, 25 киши катыштык. Ошол жерде ассоциация уюштуруп, 25 киши окуп, ошол жерден билим алдык, практиканы көрдүк, тажрыйбаларды алдык ошол жерден. Анан ошондон кийин дагы YouTube'дан дагы көп россиялыктарды, Өзбекстанды көрдүм, Украинадагы сөөлжандарды көбөйтүп аткан адамдардын баягы иштерин көрүп, анан мен дагы ошого киришип, мына бүгүнкү күндө жакшы жетишкендерге жетишип турамын. Мына көрсөңөр, могул жерде азыр эки бурт. Мына биринчи бурт, Могул биринчи бурт. Келиңиз, бир четтен тактайын эми. Мен билишим боюнча сиз эң күчтүү бир сөөлжан баккан агалардан биринчи ушундай ассоциация уюштуруп, сиздерге бир таанытым өткөрдү, же болбосо бир сертификат берип, ушул мен кылган практикамды ушу кишилерге көрсөттүм деп Мамазакир байке өзү көрсөттү турабы? Сертификат берди. Мен билгенди ушулар дагы билди деп. Тагыраак айтканда. Эми мен акыркы бир 3-4 адамды тарттым буга чейин, сөөлжан баккан. Биринчи өзгөчөлүк сиздики шаарга эң жакын жер болуп атат. Мындай мен дайым эле мындай шаардан алыс бир сарайларга барып тартып жүрдүм да. Мына сиздин өзгөчөлүк буга чейин мен тарткан адамдарда мындай кык өндүрүүчү зат. Тагыраак айтканда бул сөөлжандар жей турган зат, туугандар. Ар ким өзүнөн чыгып атса, сиз шаарда жашап туруп буларды сатып алып келип туруп кылып атыпсыз, Ооба. Мен шаарда жашаганым менен, бирок мен четтен ушул кыктарды алып келип бул жерге төктүм. Анан меники өзгөчөлүгү эмнеде? Мен баягы ушул сертифицированный баягы сөөлжан багуучу кишилердин катарына кирип атканым. Бул жерде сырларын аябай окуп, кантип туура багыш керек. Анан именно калифорниялык кызыл сөөлжылан биздики меники накта, таза, асыл тукумдуу да. Өзгөчөлүгү. Жүрүңүзчү бираз. Бияка айланып сүйлөйлү. Басайлы бул жака.
мындайча айтканда сиз Мамазабек байкеден алгансыз өзүнөн түздөн түз. Ал киши эми Кыргызстандан биринчи баштоочулардан. Ал биринчи баштоочулардан болуп эсептелет. Анын дагы практикасы өтө күчтүү. 6 жылдан бери ал сөөлжөн өстүрүп келаткан жигит. Анын практикасын, анын билимин биз дагы алып, жакшы билим берди. Биз окуп, анан сертификат алдык. Мамазабек байке сырын биз сиз элге чачыңчы. Өзү сиз азыр ошол үйрөткөндөй кылып кантип карап атасыз? Сизде өзгөчөлүк эмне? Сөөлжандын өзгөчөлүгү байытылган сөөлжан, арык сөөлжан же семиз сөөлжан дейт. Байытылган сөөлжан мына бул кыктын ичинде дагы ар кандай минералдык заттарды кошуп берген сөөлжандар бар дегендей. Мына ушул минералдык затка тойгон сөөлжан иммунитет күчтүү болуп, тез төлдөп, тез көбөйөт деп айтат да. Сиздики кандай болуп атат эми бул жагы? Меники дагы сен айткандай, ушу баягы билим алганда бизге эмнелерди берсе иммунитети көтөрүлөт. Ошолорду сырларын айтып кеткен. Биринчиден биз үйдөн чыккан отходдорду, ушул коондарбыз, картошка, пияз баардыгы үйдөн чыгып атпайбы? Ошонун баардыгын алып келип туруп ыргытпастан ушул жака берип атабыз. Ал биринчиси. Экинчиден анан дагы бизге сырларын айткан, баягы мисалы үчүн чөптөрдү ферментация деп коет. Ферментация кылганда ал чирип, ошол ферментация өткөндө кичине чириндиге айланганда ошол жерде бүт витаминдер пайда болот экен. Ошол витаминдерди жегенде өнүгүүсү, тукумдашы өтө көп болот экен. Ошондуктан мен азыр тигил жакта суңган колдо жакты көрсөтсөм, ошол жерде азыр пакеттерде баягы чөптөр бар, ферментация болуп турат. Ошолорду могул жерге дымдалып атат, дымдалып турат. Ошо дымдалганда ысык температура көтөрүлгөндө ошол жерде чириндик айланып туруп, ал жердеги баардык микробтор өлөт. Өлгөндөн кийин ошол жерде микросреда пайда болот дагы, ал жерде оорута турган эч нерсе калбай калат. Ал жалаң гана пайдалуу, витаминизированный, анан кийин тамак ашка айланып калат. Мында айтканда таза кык болуп да эсептеле берет да, ошол ферментация болгон чөп. Чиринди. Сөөлжан үчүн шоколад. Ошондо мына мен азыр эки буртты көрсөткөндө бүт үстүнө бетине ошондойдон сээп туруп анан аралаштырып бергенбиз. Ошондо укмуш көбөйүп аткан. Мисалы үчүн ушул жерде ачып результатыңызды бир көрсөтүңүзчү. Бисмиллахиррахманиррахим. Өмүрү ачылган эмес экен ошол. Бир оодарын чыгып. Мынакей, Муну көрдүңөрбү, мынакей. Чириндилер бар, монтип аябай малектор азыр көбөйүп, тукумдан чыгып аткан мезгили мынакей. Мондай тукумдардан уже малектор чыгып көбөйүп атат. Жыштыгын көрсөңөр мындай. Бирок мындай камерага анча көрүнбөшү мүмкүн туугандар. Мына жылтырап көрүнүп атат. Жиш өтө көп. Өтө жиш. Муногу тукуму туугандар. Мына. Ооба. Муногу жашылгыч. Ошо жашылгыч бышканда личинка чыга турган болуп, ошол тукумдар барып туруп туугандар личинка болуп чыгат ошо жумуртка. Бирөөсүнүн ичинен. Майдалары да сизде өтө көп экен, Өтө. Алган адам тим эле жыргайт да, анткени могул жерде майдалар чоңоюп. Азыр мынакей көрүп атпайсыңар жыштыгын мынакей. Бүт малектор деп коет, эми жаңы тукумдан чыккандар. Мондай көп азыр. Анан чыгелектер да бар мынакей, майда тукумдар да. Сизде баягы камерага көрүнбөй атат, мен көрүп атам. Мен өзүм жагы сөөлжан жаңы баштаган. Мына могул жерде экөөсү турат. Мына бери алайлычы. Мынакей ушул тукумдардан чыгат. Мыногу тукумдардан 5тен баштап 20га чейин тукумдан ушу сөөлжандар чыгат. Кана бир ал жер бул жерден ачып көрсөтүңүзчү. Каалаган жериңерди ачып көрсөтө берейин. Могул жерде ачып көрсөтсөм болот. Мына бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей караңыздар. Мынакей оодарып кой, мынакей жыштыгын көрдүңөрбү? Могу жыштыкты көрдүңөрбү? Мынакей жылтырагандарды көрдүңөрбү? Мунулар рөлө тууй тургандар экен, белдери томпоюп, мына. Томпоюп. Булар тууй тургандар, а могулар уже тукумдан чыккандар, малектор чоңоюп атат. Ойлоп көргүлө, эми ушулар алгандар барып ал жерде чоңойот, вес күчөт, вес көтөрөт, азыр алса вес азыраак болот да, утат да алган адамдарчы. Тагыраак айтканда, сиздики могул жери көбүнү жеп бүтүп баштаптыр, Мен айткан азыркы мынакей ферментация болгон чөптү жеп атат, көрдүңөрбү мынакей? Мына ферментация болгон чөп. Ошон үчүн быжырап көбөйгөнү дагы ушундан болуп атат да. Шуну аралап алып турго баары келип, Көрдүңөрбү ошо ферментация. То есть сизде кандай десем, мен багы илгертен бери тажрыйбасы көп адамдардан сиз ошолордон мындай ачыгын айтат, платный же болбосо акылуу бир илимини алып туруп сиз баштап атасыз, мындайча айтканда. Сизден эми мындай бир суроо берейин.
Сиз өзүңүз жаңы баштоочу болсоңуз, мейли алардын 6-7 жылдык илимини сиз акча менен сатып алыпсыз. Ачыгын айтканда. Бул деле жакшы көрүнүш. Бул сиз үчүн, сиздин өнүгүшүңүз үчүн жакшы. Балким менин көрүүчүлөрүм каяктан алам деп баш айланып жүргөн болсо, мен өзүм дагы 2-3 жер таптым да. Сизден алсам эмне өзгөчөлүк болот ошо башкалардан? Башкалардан өзгөчөлүгү биринчиден баягы чистокровный накта асыл тукум сөөл жылан аласыңар. Чисто калифорнийский красный навозный червь аласыңар. Бул сертифицированный сөөл жылан. Ал биринчи. Экинчи өзгөчөлүгү бул жерде бүт мен айтып кеткендей ферментация болгон. Ошо витаминизированный чөптөрдү берип атабыз, ферментациядан өткөн. Андан сырткары мен айтып кеткендей үйдөгү чыккан таштандыларды дагы берип, ошолордун эсебинен мени багып аткан сөөл жыландарым аябай жыш көбөйүп, семирип, анан тукумдап аткан мезгили болуп атат. Азыр мына 2 жерде мен чукуп көрсөттүм, дагы каалаган жерде көрсөтүп берейин. Мен ол жерди көрсөтөйүн мисалы үчүн. Кана ачсынчы. Мынакей бисмилла дегенде. Токтоң. Мына одар. Эми одарың. Мына эми одар айла. Мынакей одар ал. Көрдүңөрбү? Мына. Оны көптөгөн. Мынакей жыш. Мынакей. Мынагы ферментированный чөп. Мына. Ушуда көп экен, Көп экен ошо. Мына чөптө. Так. Чөптү жеп атат. Аябай жагымдуу болуп атат да. Чөпкө көп келет экен, Чөпкө көп келет. Себеби ферментациядан өткөндө чирип, ошол жерде бүт витаминге айланган да. Машалла. Мына көлөкө көп качат дейт. Көлөгөнү ачайлычы, бир көлөгөн. Мен көлөкөнү ачып көрөлүм. Анан бул жерде дагы байкап кетсеңер, мынакей могул жерде картон кагаздар бар, мынакей келип атат. Ушуга да келет экен, Ушуга да келип атат, мынакей. Мына майдалары көп, муну күнгө чыгарайын мына. Мынакей. Көрдүңөрбү? Картонду кагазды жеп атат. Кагазды дагы бөлүп кыркып берип атабыз. Ошондуктан бул жерде мынакей көп. Мына казып көрөлү. Монтип казып одарганда байкайсыңар, көрдүңөрбү? Көптөгөн. Мынакей. Мынакей чөптөр менен аралашып мынакей. Көлөкөдө көрүнбөйбү мынакей? Камерада бир аз көрүнүшү кыйын. Бирок мен көзүм менен көрүп атам, өтө жыш да. Жыштыгын дагы тукумдагын көрдүм мынакей. Мына тукумдуктар өтө. Мына токтоп тур мына. Могул жерде 1, 2, 3, 4, 5. Могул жерде 6. Аябай көп мынакей. Сарылар. Сары болуп турганда тукумдары. Могул жерде мен ушу көлөкөнү именно ушу кардон, чөп көп жерде ачканыңызда мондай уруктук өлө көп чыкты. Мына могул жерде жыш сап-сары болуп жатат. Бул мына туугандар. Мынакей могул жыштыктарды көрсөңөр мынакей. Муну ачыңыз. Мынакей көрдүңөрбү жыштыгын. Талант мырза эмес, сиздики ачыгын айтканда мына тууй турган чоң сөөл жыландар берилип томпоюп. Мына ушул жерди мына белгилеп коюңуздарчы мына. Мынагы биринчи вишня, экинчи тарапкы көлөкөсүн келип сатып алыңыздарчы. Бир талант агам канчадан сатам десе унчукпай акчасын төлөп. Ушул жерде мындай негедир баягы малек, то есть жумурткасы өлө көп экен да ушундай жердечи. Жумурткадан тукумдан чыккандар малек болуп, мынакей малектер чоңоюп атат азыр. Мына майда малектер көрүнбөйбү? Камерага чоңоёт мынакей. Камерага көрүнбөйт, бирок агыш болуп. Мынакей тукумдары мынакей сары болгон. Мынакей тукумдан чыгып атат малектер. Муну башында ачайлычы бир. Анан могул жерге мынакей биз мен айтып кеткендей, таштандардагы турап салып коюп атабыз. Ушуларды аз көмүп коебуз. Мен ошон үчүн көмбөй турам. Баягы элдер көрсүн депчи, фермерлер көрсүн деп. Бул эми могул жерде ачып атабыз. Машалла. Ох. Бижираганын. Бул көптүгүн көрдүңөрбү? Жыштыгын көрдүңөрбү? Мынакей жыштык. Ушундай жыштыкты аласыңар да, алгандарчы. Мына. Ушу чөпкө көп келиптир, мына чөпкө. Мына бортту көрдүк. Талант мырза, мына бортуңузду бүт эле ачып көрдүк негизичи. Бүт эле жакшы экен. Мен сизде өзгөчөлүктү байкап атам. Сиз кылган ишиңизди жакшылап тыккан кылып, монтип аткот окшойт бул биртке. Бул дагы ошол саман чөп аралашкан, биз үстүнө жапканбыз азыр. Сиз мунун үстүнө жабасызбы? Бул көлөкөм бул мооларды суугаргандан үстүнө жаап коюш,
кургап кетпеш үчүн анан кийин чымчыктары аябай укмуш атакка кылат экен. Ооба, бир үйдөн алса келип алат. Ошолордон сактаганда дагы ачык жерлерди чокуп жеп коюп атат. Ошондуктан жаап коюп атабыз, бетин уштап чымчык чокпасын, канаттуулар жеп койбосун депчи. Ошондон сактап атабыз, үстүн жаап коюп азыр. Мына ошо февралдын аягында ташталган кыктар да турабы булар? Ошонун баардыгы февралдын ташталган кыктар. Азыр мынакей байкап аткан болсо, жеп, укмуш көбөйүп аткан мезгили болуп атат. Эми могул жерди ачып көрөлүбү? Бир каалаган жериңизди ачыңызчы. Мынакей бисмилла деп могул жерди ачып көрөйүн. Эч нерсе тийбеп тур ушул жерге, Так, мынакей көргүлө. Мынакей мен айткан чөптөр. Чөпкө качып кеткен окшойт булар. Так, бул жер азыр кичине суу сепкенде астына түшүп кеткен го. Азыр могул жерде. Мына могул жакта чыгып атат азыр. Асты жагында экен. Могул жагыңыз өз калыңыраак экен. Түбүнө качкан окшойт. Ана бисмиллада бул жерде көрөлүчү. Мынакей. Ачың, одарың, ошойтет жиш экен. Могул жерде кардон бар, чөптөр бар, мынакей. Бул жерде жиш. Мына караң, мыногу сизге кардонго караганда мына чөбүңүз жакты. Мына жиштыкты караң эле, мына чөптөгү. Чөптөгү мынакей көрүңөрбү? Чөптү жеп атканын көрүңөрбү? Мына жиштыкты. Бул мен сизден биринчи жолу көрүп атам ушунучу. Мына чөптөгү жиштыкты караң. Жаңы ушу изилденип атып ушул чөптү көрдүм, эксперимент кылып, жакшы экен, мынакей көрдүм. Чөптү кимден үйрөндүңүз? Мен YouTube'дан үйрөндүм. YouTube'да дагы көп баягы россиялык Андрей Ткаченко деген жигит бар, ошонун каналынан көргөм. Көрүңөр, быжырап атканын, могул жерде мени быжырайт. Бул сөөлжанды баягы ысык болсо караңга качат. Анан кийин кай жерде минерал көп болсо ошол жерге тез өтүп кетет. Ошон үчүн тегиз минерал чачыш керек деп көп айтат да. Коробкадагы жеп аткандарына көбөйт. Буга да коробкага бир жума бар экен, чирип кетишин. Жаңы эле кечээ салганмын мен. Буларды ушу көмүп коюшубуз керек, кайра. Так, канча күндө бир сугарып атасыз? 3 күндө бир сугарып атам. Азыркы күн ысык маалындачы. Так, мынакей бисмилла деп мен могул жерди ачып көрөлүм. Мынакей быжырагандар. Быжыраган ушундай экен да. Муну бир одар туруп арасын ачыш керек эмич. Мынакей көрүңөрбү? Мына жерлерде ушунчалык көп экен мына. Мынакей. Мына. Мынакей. Малюктан чыгып, то есть тукумдан чыгып. Ушул жер ушунчалык тукумдаптыр, мына жер, бир жерде. Ушулар баары чоңойгондо канча сөөлжан чыгат бул жерде, көрсөңөр. Жаң. Майдасы көп экен, булар күндөн качат да караңын жакшы көрөт. Күндөн тосойлу сразу. Күндөн тосуп коюң. Чымчык атака кылбасын анан биздин артыбыздан. Чымчык азыр жеп койду, буларды көрсөчү. Чымчык. Бул жерде көрдүк эми, могул жакты көрөлү. Мына могул жерде көрөлү. Бисмилла деп ачып көрөлү. Анакей көрдүңөрбү? Көрүнүп атабы силерге? Өтө сонун көрүнүп атат. Эми одарыңына. Ушунчалык мыноолорду караңыздар. Охо, муну караң. Ana, gördüңөрбү? Keyin özüңүз да көрүп коюңузчу мына жерде. Муну. Өзүңүз да келип көрүп коюңузчу шуну. Карасаңар, мынакей жолдоштор, туугандар, мондай көргөндөрдү көрүңөр беле, быжырагандарды. Эми ойлоп көргүлө, ушинтип салып берсем, үйүңөргө алып барып баксаңар, чоңойот дем эле. Сизде килограмм 500 сомдон алса да жарашчыдай болуп калды го. Жарашат турганда. Сиз канчадан бересиз килограммын эми? Мен килограммын майдалап ала тургандарга. Эл катары 200 сомдон берем, 1 тонналап ала турган болсо түшүп берем дагы. Демек сөөлжандарыңыз байытылган сөөлжандар. Байытылган витамин жеген сөөлжандар. Мен анча-мынчадан алдым эле, сизден дагы ала окшоймунбу? Акыры бары. Могул жерде бир көрүп коелу. Ана бесмилла деп бул жерде көрөлү. Мен ушу чөп чириткениңизди билбейт элем. Мына. Тукумдарды көргүлө. Токтоп туруң мына. Мына жерде ачайын эле мен. Мына жерлерде быжырап кеттир да майдаларычы. Камерага жакшы көрүнүп атат. Эми көз менен келип көрсө, мына жерде майда малектор ушунчалык көп экен туугандар. Азыр алган адам көп алат, баргандан кийин кантип көбөйгөнүн өзү билбей калат да. Ооба. Сизде сөөлжан ичинде өтө көп экен. Кудайга шүгүр. Аллага шүгүр. Сизден келип алса өтө жакшы жарашат экен. Мына Алла буйруса уткурбай тургандай. Мына жагыңыз жаңырактайбы, эмне бул? Бул жак жаңыраак, могул жер кийин кошулган, могул жер. Башында толбой калды, кийин кошконмун да.
А мен ушу жаңыңызды көрөлүчү. Жаңы кандай экен? Мынакей жаңын да көргүлө. Мынаны каргыла. А бул жаңы дагы ал жактан кал. Мынакей. Көрдүңөрбү быжырагандарын? Мен бир нерсени дароо байкадым да. Сиз байкадыңыз билбедим го. Мына жаңыңыз жакта уруктук таштаймын деген сөөлжан, чоң сөөлжандар экен. Жалаң, Ооба. А бул жаман тез кетет деди эле. Неге мына жаңыңыз майда сөөлжандар, мына жактар жалаң чоңдор десе, мына жалаң уруктук таштай турган, то есть мындай ишти бере турган сөөлжан, мына уже уруктук таштаптыр, мына. Ооба, мынакей. Тукумду көрүңөрбү? Мына тукумдап мынакей майда тукумдар бар дагы. Көп эне, мына жерлерде жатат. Аябай көп да. Мынакей. Бул чоң сөөлжандар Азыр мына күн чакчайып чыккан үчүн качып атпайбы күндөнчү. Да бир казыңчы башка жерине. Шу төгөрөктөн. Баягы чоң сөөлжандар кайерге мындай жумуртка таштаган ыңгайлуу болсо ошо жака кача берет дейт го. Мынакей мону көрүлөм. Мынаны көрдүңөрбү? Ана. Быжыраганды көрдүң? Жана мен айткан ферментация болгон чөпкө аябай көбөйүп атат. Көрдүңөрбү мынакей? Бул жерде быжырайт. Бирок мен айтканымда туура экен, жалаң чоң сөөлжан бекен ушул жерлериңиз? Чоң сөөлжандар да. Ушуларды алып барса дароо эле көбөйтүрө турган сөөлжандар экен, ана жалаң чоң сөөлжандар экен. Быжырайт көрбөйсүңөрбү бүтүн эле. Мына көптөгүн көрдүңөрбү? Жыштыгын көрдүңөрбү? Туугандар, негизи Талант агабыз да теориялык жактан да окуптур, өзү келип январь айынан бери практикасын да жүргүзүптүр. Эң кыйын ушу Калифорниялык кызыл сөөлжандарды биринчи баштаган агалардан мына өзү дагы окуп үйрөнүп, практика жүзүндө кылыптыр. Бул агабыздын өзгөчөлүгүн көрдүңүздөр. Мен ушундай жанагы чөптү бууп, дымдап, чиритип салганда биринчи жолу ушул агамдан көрдүм. Буга чейин мен гидропониканы гана көргөнмүн. Менде азыр тажрыйба дебейм. Бирөөлөрдүн практикасын көргөн катары менин тажрыйбам көп деп ойлоп кетсем, сиздики андан да көп экен. Мен сизден дагы жаңы бир тажрыйба үйрөндүм. Өзүмдүкүн апарып ушинтип жасайм мен дагычы. Огороддо майда чөптөрдү ооруп, ичине судан себеп дымдап пакетке. Мен да салып коеюн. Гидропониканы бирөөдөн үйрөндүм эле, аны да жасайм барып. Тигил мен көрсөтүп кетелиби тиги? Жүрү, ачсак болобу ошону? Жыйынтыктайын деп аттым эле, ушуну көрсөтүп коелучу. Бирөөдөн гидропоника үйрөндүм, сизден мунугу дымдаганды үйрөндүм. Коробканы үйдөн чыккан отходду мурун бирөөлөрдөн угуп эле башынан бери билет элем. Муну көпчүлүгү билет. Бирок мунугу дымдаганды сизден көрүп атамын да. Могул жерде баягы газон бар го, газон. Бүт ишканалардын астындагы сейилген газонду күндө ооруп турушат, Ооба. Ошол бекер тамак, аш. Ошону эле барып салып келиш керек. Ошол оорулганда сүйлөшүп алып, ала бир жерге төгөт дем жөн эле. А биз аны пайдаланып атпайбыз мынакей. Менин мындай пакетке салып, ар бир айылда мектеп, контора бар. Карадыңар. Монтип көрдүңөрбү? Мына ушуну ферментация деп коет. Ферментация болуп, мынакей сонун болуп, жем болуп, даяр болуп калды. Ушул аябай жагымдуу болуп атат да. Мун мен житти бар экен. Бул көңдөн эле житип алып калат. Жок, баягы уйларга бере турган синаж бар го, силос синаж. Ошон жити келип атат да, мындай жагымдуу жит билесизби? Ооба. Синаж, силос жеген мал кийин ушуну бербесең баягы наркоз сыяктуу жашай албай тургандай болуп калат го. Ошондой болуп атат, көрбөйсүңөрбү? Ушундайдан менде бир 10 пакет жасадым эле да. Азыр бул жерде дагы 1, 2, 3, 4, 5 пакет бар. 5 пакет, Ушулар жем болуп эсептелет да сөөлжандаргачы. Укмуш сонун азыр көрсөтүп кеттик го. Ушул салынган жери тим эле көбөйүп атпайбы? Тим эле аябай быжырап көбөйүп атат. Анткени өтө жагымдуу болуп атат. Ферментациядан өткөндөн кийин баягы температурасы көтөрүлүп 60-70 градуска чейин чыгат. Анан ошондо бүт микробдор өлөт дагы. Баягы микроорганизмдер пайдалуу затка айланат дагы. Сөөлжандарга аябай жагымдуу болот. Ошентип сөөлжандардын көбөйүшүнө аябай жакшы түрткү болуп атат ушул. Мына жеринен көрдүк. Чөптөрүчү. Коробкага караганда дагы ушуга жабышып алыптыр, бүт баары. Баардыгы ушуга жабышып атат. Бул мен сунуштап кетет элем. Студенттер дагы аз эле акчасы менен баштаса болот. Ал жагын мен өзүм көрсөтүп берем. Студент балдарга келгиле 500 сом менен 200 сом менен да баштасаңар баардык ишкерликти баштасын, Ишкерликти баштасаңар анан акырын кошуп кете бересиңер.
студенттерге кайрылып кетет элем. Мына азыр каникул башталды, үйдө бекерсиңер. Эгерде көрүп калган болсоңор, мен азыркы репортажды анда келгиле телефондорду жазып коебуз. Ошол телефон менен чалып, келип консультацияны 100% беремин, үйрөтөмүн. Силерди баарыңарды акча тапканга үйрөтөмүн, буюрса. Ишкерликке үйрөтөмүн. Келиңиздер. Студенттер үчүн бир жеңилдетүүңүз болсо керек эми. Ушул жерден көрсөтөсүз, эмне даярдаган, эмне керек экенин. Баягы мага окшош студенттерге бир аз жеңилдигиңиз болсо керек эми. Ооба. Ал жагын эске алып, студенттерди колдойбуз. Ана муну чоң бизнесмендер дагы детально эмне керек эмес баарын изилдеп туруп, чоң массада баштагандар да бар экен, Аларга дагы бизнес планды бүт расчеттор менен мен айтып берем. Азыр мисалы үчүн байкап атасыңар, тамак аш кымбаттап атат. Анан кийин баардыгыбыз экология таза тамакты жегенге аракет кылып атабыз. Ушу бадыраң, помидор, мисалы үчүн мондай эле алчалар, кара өрүктөр, баардыгына биз астына биогумус, ушул жерден чыккан биогумусту салсак, ал жерде бүт 12ге жакын витамин бар, микроэлементтер бар, калий, натрий, магний деген ошо кальцийлер бар. Ошонун баардыгы тамыр аркылуу көтөрүлгөндө булардын иммунитети көтөрүлөт дарактардын, анан кийин даамы жакшы болот, даамдуу болот, анан кийин иммунитети көтөрүлгөндөн кийин анча-мынча оорулар да жукпайт. Буюрса келечекте баардыгыбыз кыргызстандыктар өтсөк, ушул биогумус тарабына, экология жагына, ушу биогумуста өсүмдүктөрдү өстүрсөк, гүлдөрдү өстүрсөк, тамак аш берген жемиштерди өстүрсөк, ден соолугубуз чыңалат, оорусуркоодон арылабыз, андан сырткары бизнес дагы болот, баардыгы жашообуз сонун болот, Кудай буйруса. Бул негизи ар бир кыргыз жашай турган жумуш экен да. Эми ар бир кыргыз десем дагы ар бир фермер. Ар бир фермер. Мындай айыл жергесинде жашаган адам. Мен да айтып кетет элем, студенттерге мен үйрөтөмүн, үйдүн этажда жашап аткандар деле балкондору бош. Ошол жерге деле 3 ящикти коюп, мен кантип аны өстөйсү көрсөтүп беремин. Кичинекей эле 1 квадрат жетпеген жерде элек, ошол ящикти деле багып, үйдөгү чыккан таштандылардын баардыгын, пияздын кабыгы, картошканын кабыгын, помидор, бадыраңдын кабыктарын, арбуздукун, дыняныкын баардыгын ошол ыргытпастан мусорго ошол эле ящикте багып аткан сөлжалаңга салып турсаңар, сонун жеп туруп эле ошол жерде көбөйүп, ошол жерден биогумус алсаңар болот, гүлүңөрдү өстүрсөңөр болот. Анан кийин ушул экологияны тазартканга биз салым кошобуз. Муну баягы жыттанат дейт да, бул жыттанбайт билесизби? Жыттанбайт. Сөөлжөн аралап кеткенден кийин жыттанбайт. Бай ичинен бир сыра жеп чыккандан кийин такыр жыты кетет дагы, эч кандай жыты жок болот. Топурактын жытындай болуп калат. Билесизби? Жытындай болуп калат. Муну менде дагы азыр бир портердей болуп көбөйүп калды. Сизден үйрөндүм. Малдан чыккан отход чөптөрдү, огороддун чөбүнө дробилкага салып, майдалап туруп, суу менен дымдап туруп, мону дымдайм мен дагычы. Дымдап койсоң, буйруса. Ферментация деп коет. Ферментацияда кызып 50-60 градуска чыгат. Анан кийин микробтор өлөт ал жерде. Анан кайра муздагандан кийин анан эле эч кандай ал жерде оорусуркоо болбойт. Аны жеген сүйө жыландар аябай тукумдайт, көбөйөт, жагымдуу болот. Мен муну сасып кетсе керек деп ойлодум эле да. Мен ачсам, бакы синаж менен силосту билгендер бар да, баягы туздалган атайын саануу үчүн баягыдай моондай болуп атайын баягы ямада даярдалган бул минералдык чөп да, ал өтө пайдалуу да. Ошо сыяктуу жыт келди да. Ошону мен мага жакты, туугандар. Мага окшош студенттер, келиңиздер, ушундай бирге баштайлы. Мен дагы болгону 2 мүшөк менен баштаганмын. Азыр мунун жарымычалык деңгээлге апрель айынан бери көбөйүп кетти. Анткени мен дагы алып атканда эмне деп үйрөткөн болсо, ошо жолдон чыкпай ошентип жасадым эле. Муну чоң бизнесмендерди дагы көрдүм, өтө детально жасаптыр. Анда эмесе сиздер дагы байланышыңыздар, видео жыйынтайбыз. Бул жакта Талант акабыз дагы өзүнүн кеңеши менен, сыры менен бөлүштү. Сизге дагы чоң ыраазычылык. Анда эмесе кийинки күндөрдө көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар. Жакшы калыңыздар.